Саламатсызбы достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарып көрөбүз. Анда амалдарды аткарып жатканда биринчи каша, андан кийин көбөйтүү жана бөлүү аткарылмак. Анда биз биринчи көбөйтүү жана бөлүүлөрдү аткарып алабыз. Биринчи бул бөлүүнү аткаралы. 13,2ден 1 бөлөбүз 1,3дөн 1ге. Аралаш бөлчөктөрдү бөлүп жатканда биринчи бөлчөктөрдү буруш бөлчөккө айландырып алуу керек. Ал үчүн 13'тү 2ге көбөйтөбүз жана 1'ди кошобуз. Бул сандын баарын алымына жазабыз, ал эми бөлүмүнө 2 өзү жазылат. Бөлөбүз 1'ди 3'кө көбөйтөбүз жана бул 1'ди кошобуз. Бөлүмүнө 3 өзү жазылат. Анда 13'тү 2ге көбөйтсөк 26, 26га 1'ди кошсок 27. Бөлөбүз 1'ди 3'кө көбөйтсөк 3, 1'ди кошсок 4. Эми бөлүүнү аткарып жатканда биринчи бөлчөктүн өзүн жазып алат элек, анда жазып алабыз. Ал эми экинчи бөлчөктүн тескерисине көбөйтөт элек. Демек 4 бөлүмүнө жазылат, 3 алымына. 3, 4. Эми кыскара турган сандар барбы жокпу карайбыз. Бул жерден 27 менен 4 экөө тең бирдей санга бөлүнбөйт. 3 менен 2 дагы бөлүнбөйт. Анда бул сандар кыскарбайт. Анда 27-ни 3кө көбөйтөбүз. 81. 2-ни 4кө көбөйтөбүз. 8. Эми экинчи амалыбызды аткарып алалы. 16,2ден 1'ди көбөйтөбүз 1,11ден 5ке. Анда муну да буруш бөлчөккө айландырып алчу болсок 16'ны 2ге көбөйтөбүз жана 1'ди кошобуз. Бөлүмүнө 2 өзү жазылат. Көбөйтөбүз 1'ди 11ге көбөйтөбүз 5'ти кошобуз. Бөлүмүнө 11 өзү жазылат. 16'ны 2ге көбөйтө турган болсок 32, 32'ни 32ге 1'ди кошсок 33. 1'ди 11ге көбөйтсөк 11, 5'ти кошо турган болсок 16. Бөлүмү 11. Эми бул жерден 33 менен 11 экөө тең 11ге бөлүнөт, анда 11ге бөлөбүз, кыскартабыз. 33'тү 11ге бөлө турган болсок 3, 11'ди 11ге бөлө турган болсок 1. 2 менен 16 экөө тең 2ге бөлүнөт. Ошондуктан 2ге кыскартабыз. Анда 2'ни 2ге бөлсөк 1, 16'ны 2ге бөлсөк 8. Эми 3кө 8'ди көбөйтөбүз 24. 1ге 1'ди көбөйтөбүз 1. Эми бул жерде ортодогу сызык бөлүү дегенди билдирет. Бул жерден биз 24'тү 1ге бөлө турган болсок 24 келип чыгат. Мынакей биз экинчи амалды аткарып бүттүк. Эми үчүнчү амалды аткарып алалы. Үчүнчү амалыбыз 19,4дөн 1'ди бөлөбүз 25'тен 4кө. Үчүнчү амалды аткаруу үчүн муну биринчи буруш бөлчөккө айландырып алуу керек. Ал үчүн 19'ду 4кө көбөйтөбүз. Бул 1'ди кошобуз. Бөлүмүнө 4 өзү жазылат.
bölөбүз 25'ten 4'kө. Эми 19'du 4'kө көбөйтчү болсок 36, 76 экен, э? Ой, 76'га 1'ди кошобуз. 77 bölü 4 bölөбүз 4 bölü 25'ke. Эми бөлчөктөрдү бөлүп жатканда биринчи бөлчөктүн өзүн жазып алчу элек, анда 77 bölü 4'tü жазып алабыз. Ал эми экинчи бөлчөктүн тескерисине көбөйтчү элек, демек 25 алымына жазылат, 4 бөлүмүнө жазылат. Эми бул жерден 4 менен 25, 4 менен 77 кыскарбайт. Башкача айтканда бир санга бөлүнбөйт, экөө тең. Ошондуктан биз муну кыскартпай эле 4'тү 4'кө көбөйтүп коебуз. 16, 77'ni 25'ke көбөйтөбүз. Чактан көбөйтөмүн. 5'ti 7'ge көбөйтөбүz 35, 14, 17, 175, 175, 5, 12, 8, 9, 1975 деген сан чыкты. Эми биз 3 амалды аткардык. Эми кошуу жана кемитүүлөрдү аткарыш керек. 4-үчүбүз анда кошуу жана кемитүү. Бул биринчи амалды аткаргандан бизде 81 bölü 8 деген сан чыккан. Кошобуз. Экинчи амалды аткаргандан бизден 24 деген сан чыккан. Кошобуз. Үчүнчү амалды аткаргандан бизден 16 dan 1975 деген сан чыкты. Биринчи бөлчөктөрдү кошуп алалы. Эгерде бүтүн сан чыкпаса, анда 24'tү бүтүн бөлүп кошуп алабыз. Эми бөлчөктөрдү кошо турган болсок, бул эки бөлүмдүн жалпы бөлүүчүсүн табыш керек. Башкача айтканда, экөөнү тең бөлүнө турган санды табышыбыз керек. Бул сандардын эң кичинесин табышыбыз керек. Бул жерден байкап турсаңыздар, 16 8'ge бөлүнөт. 16 өзүнө да бөлүнөт. Анда жалпы бөлүүчүсү 16 болот. Эми 16'ны 8'ge бөлө турган болсок 2, 16'ны 16'га бөлө турган болсок 1. Эми 2'ни 81'ge көбөйтөбүз. 162. 1'di 1975'ke көбөйтөбүз. 1975 плюс 24'üбүз бизде мындай эле туруп турсун. Эми 162'ge 1975'ti кошуп алалы. Анда 7, 13, 10, көңүлдөө менен 11, 1, көңүлдөө менен 2 bölü 16. Эми 2137'ni 16'ga bölө турган болсок, 2137'ni бөлүп көрөлү 16'ga. 1'den беребиз. 1'di 16'ga көбөйтсөк 16, 21'den 16'ны кемите турган болсок 5, 0. Эми 53 4 жетпейт, 3. 3'төн берип көрөбүз. 3'tü 6'ga көбөйтсөк 18, бiri көңүл. 3'tü 3'кө көбөйтсөк, 3'tü 1'ge көбөйтсөк 3, көңүлдөө менен 4. Эми 53'төн 48'ди кемите турган болсок 5. Эми 7'ni алып түшөбүз. 57. Кайра 3'төн беребиз. 48. 57'den 48'di ала турган болсок 9.
Анда бизде 133 бүтүн бөлүгү болду. Bölümünü 16 özü жазылат. Kaldık 9 kaldı. Bu kaldık bizde alımına жазылат. Анда 133 бүтүн 16'dan 9 деген sandı aldık. Buğa koşuğuz бүтүн 24'tü. Бұл бүтүн бөлүк болгон үчүн биз 24'tü жөн гана 133'кө кошуп койсок болот. Анда биздин бул мисалыбыз 24'tü koşu турган болсок 7, 5, 1. 157 бүтүн 16'dan 9 деп чыгат. Анда биздин бул мисалыбыз 157 бүтүн 16'dan 9 деген сан чыкты.